Жаңылыктардын түшкү топтомун тааныштырып, студияда Абдумалик Базарбаев. Саламатсыздарбы? 10 апрелде өткөн 3 шаардык жана 13 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын кол менен саноо аяктады. Бул тууралуу Бош шайкомдун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдору жана башка шайлоо документтери участкалык комиссиялар тарабынан аймактык шайлоо комиссияларына жеткирилип, акт боюнча өткөрүлүп берилди. Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу чечимдерин даттануунун мөөнөтү 3 күн, даттануулар аймактык шайлоо комиссияларына берилет. Аймактык шайлоо комиссиялары участкалык шайлоо комиссиялардан түшкөн протоколдордун негизинде жалпысынан кеңештин аймагында добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарып, кеңеш боюнча депутаттарды шайлоонун натыйжаларын аныктайт. Чечим кабыл алууда шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө бузуулар жөнүндө түшкөн даттанууларды милдеттүү түрдө карайт жана мыйзамга ылайык чечимдер кабыл алынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ысык Ата жана Панфилов райондорунда жайгашкан балык чарбаларынын иши менен таанышты. Министрлер кабинетинин башчысы инкубациялык цехти форель чарбактарын өстүрүүчү бассейндерди жана балык питомнигинин башка бөлүктөрүн көрүп чыкты. Ошондой эле ага форелден жасалган даяр продукция да көрсөтүлдү. Балык чарбаларынын иши менен таанышуунун жүрүшүндө мамлекеттик органдардын жана бизнестин өкүлдөрү ата мекендик балык тармагын өнүктүрүүнүн көйгөйлөрүн жана келечегин талкууга алышты. Ишкерлер бизнес жүргүзүүдө пайда болуп жаткан кыйынчылыктар жана аларды чечүү жолдору тууралуу айтып беришти. Акылбек Жапаров жергиликтүү балык түрлөрүнүн санын жана осетр балыгынын икраларын өндүрүүнү калыбына келтирүү жана мамлекеттик программаларды иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн айтты. Буга катар өкмөт башчы Аква сервис компаниясынын өкүлдөрү тарабынан сунушталып жаткан сууда чарба жүргүзүү долбоорун түзүү боюнча долбоорлорду колдоорун билдирди. Анда Жалал Абад облусундагы Токтогул суу сактагычынын бассейнде балык чарбасын жүргүзүү жана осетр балыктарын өстүрүү боюнча окуулар өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев курулуш секторунун өкүлдөрү менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары белгилегендей, курулуш секторунун өнүгүшү менен катар экономиканын башка тармактары да өнүгөт. Ал курулуш компанияларын аймактарда көп кабаттуу турак жайларды куруу менен аймактардагы инфратүзүмдү өнүктүрүүгө чакырды. Жыйындын жүрүшүндө курулуш тармагындагы актуалдуу маселелер, анын ичинде тармакты жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар, курулуш иштеринин сапаты, өлкөнү курулуш материалдары менен камсыздоо маселелери, мамлекеттик ипотекалык компания, ачык акционердик коомунун курулуш компаниялары менен кызматташуу маселеси, өлкөнүн аймактарында курулуш секторуна дем берүү чаралары талкууга алынды. Кеңеш менин жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Кыргыз-казак мамлекеттик чегарасына жакын жерде эркек кишинин сөөгү табылды. Агенттикке Чүй облусунун милициясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, үстүбүздөгү жылдын 10 апрелинде болжол менен саат 17:40 Панфилов райондук ички иштер органына болжол менен 20-25 жаштагы жигиттин сөөгү табылгандыгы тууралуу кабар түшкөн. Жерине дароо ыкчам тергөө укчамтоо барып, мамлекеттик чегарага жакын жерде аскага өзүнүн куруна асынган эркек кишинин сөөгүн табышкан. Милиция кызматкерлери тарабынан тергөө иштери жүрүшүндө маркумдун өздүгү такталган, ал коңшу өлкөнүн 2003 жылы туулган жараны болуп чыккан. Азыркы учурда окуянын чоо жайын аныктоо максатында тактоо жана ыкчам тергөө чаралары жүргүзүлүүдө. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Бүгүндөн тартып Казакстан чегарасындагы жүргүнчүлөргө койгон чектөөлөрдү жойду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы билдирет. Маалыматка ылайык, 11-ден 12 апрелге караган түнү 12:00 тартып Кыргызстандын жарандары мамлекеттик чегарадан Ак жол Уна жол бекети аркылуу эч кандай жүйөсүз өтө баштады. Кыргызстандын жарандары Кыргыз-казак чегарасынан Чалдыбар Уна жолу, Ак жол Уна жолу, Кең Булуң Уна жолу жана Токмок Уна жолу бекеттери аркылуу өтө алат. Бош транспорт каражаттары чегарага жакын жайгашкан Кең Булуң Уна жолу бекетинен өтө алышат. Чегарадан өткөн кыргызстандык жана чет элдик жарандардын жанында акыркы 72 сааттын ичинде тапшырган ПЧР тесттин аныктамасы же болбосо COVID-19 каршы эмдөөнүн паспорту болушу зарыл. Ошондой эле Казакстандын көзөмөл өткөрүү бекеттери аркылуу Россиянын аймагына кирүүгө ниеттенген Кыргызстандын жарандары Орусиянын элчилигинен кирүү маселеси боюнча маалыматты тактоосу зарыл. Соңку сааттарга алынган жаңылыктар мына ушул кабарларды түздү. Биздин маалыматтык материалдарды социалдык баракчаларыбыздан жана сайтыбыздан күзөтүп туруңуз.